Кожеке атындагы орто мектебинин мугалими Алисултанова Хилоланын тарбиялык сабагы. Бешинчи В класстар үчүн башталды. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Тарбиялык саатка даярсыңарбы? Үйдө ата-энеңерге жардам бергенди унутпагыла. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы мен жана менин инсандык сапаттарым. Сабактардын максаты бала менен байланышуу жана оң мотивация берүү, мен түшүнүгүн маанисин ачып берүү, өзүн өзү анализдөөсүнө көмөктөшүү. Сабактын милдети өзүн өзү таанып билүүгө багыт берүү, сынчыл ой жүгүртүүсүн бекемдөө, өзүнө болгон ишенимин дагы бекемдөө. Сабактын планы: уюштуруу, лекция, менин инсандык сапаттарым, жыйынтык, коштошуу, тапшырма. Силерге мен Виктор Гюгонун ар бир адамдын 3 мүнөзү болот. Бир мүнөздү ага башкалар жазат, бир мүнөздү өзүнө өзү жазат жана бир мүнөз өзүндө чындыгында болгон мүнөз деген акылын силерге айтып кетмекчимин. Балдар, силер акылдуу балдарсыңар. Андыктан карантиндин эрежелерин туура сактайбыз. Ошондо биздин ден соолугубуз эң мыкты болот. Анда силер менен мактангым келбейт. Бирок мен деген оюнду ойнойбуз. Азаматсыңар балдар. Силер бул менен өзүңөрдүн мүнөзүңөрдү көрсөтө алдыңар. Анда мен деген ким деген суроого жооп берип көрөлү. Мен бул менин мүнөзүм, ойлорум, сезимдерим, тынчсыздандууларым, дене түзүлүшүм, арзууларым, жүрүм-турум, каалоом, жан дүйнөм. Реалдуу мен чындыгында киммин деп элестетүү. Идеалдуу мен ким болушту каалайт элем деп элестетүү. Мен күзгүдө, башка адамдар мени кандай элестетет жана кабыл алат деп элестетүү. Демек, ушул таблица боюнча өзүңөрдү балдар элестетип көргүлө. Психологдор инсанды түзүүчү 3 типти бөлүп карашат. Реалдуу мен адамдын сырткы келбети, жүрүм-туруму, жөндөмү, сапаты, ойлору, сезимдери, баалуулуктары жөнүндө түшүнүп билгендиги. Идеалдуу мен өз ээ болгусу келген сырткы келбет, жөндөмдүүлүктөр, сапаттар жөнүндө элестөөлөр. Күзгүдөй мен башка адамдардын сен жөнүндө, сенин сапаттарың, жүрүм-турумуң жөнүндө элестетүүсү. Ар бир адамдын умтулуусу, арзуулары болот жана булар биз кандайдыр бир аракеттерди жасаганда гана аткарылат. Мындан ары максатка жетүү үчүн аракет гана жасоо керек. Биз өзүбүздүн ким экенибизге, кандай болууну каалаганыбызга жана башкалар биз жөнүндө кандай элестетиши мүмкүн экендигине анализ жүргүзө алышыбыз керек. Ким болгум келет жана кандай болгум келет деген максатты алдыга кое билүү керек. Балдар, кандай ойлойсуңар, мен деген түшүнүк эмне үчүн бизге керек? Демек, адам өсүш керек. Бул үчүн жашоосунда максат коюп, кантип алдыга жылуу керектигин түшүнүүсү зарыл. Эгерде мындай анализ жок болсо, алдыга умтулууга, өнүгүүгө каалоо жок болсо, анда адам бир эле ордунда тура берет. Ал өспөйт, өзүнө да, айланадагыларга да кызыксыз адамга айланат. Жашоо бул тандоолордон гана турат. Ийгиликти да, жалкоолукту да, маданияттуулукту да,
адепсиздикти да, илимдүүлүктү да, түркөйлүктү да, уктап жатууну да, ойлонуп жашоону да, ишенбестикти да, үмүт үзбөнү да адам өзү тандайт. Тандаганынын үзүрүн дагы өзү гана көрөт. Андыктан балдар, жашоодо туура максат кое билүү өтө маанилүү, өтө чоң роль ойнойт. Балдар, бүгүн сабактан силер эмнени билдиңер? Мага кайтарым байланыш жасап, аны жибергенди унутпагыла. Анда биз сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Жылмаюу бул жылуулук тартуулайт. Ошондуктан бири-бирибизге жылмайып койдук. Саламатта болгула.